тура бир жума өттү кайрадан назарыңыздарда көгүлдүрүү экрандарда эки адам болбору саламатсыңарбы? Görüşler, suyutluk, kino görüşler. Bugün kayradan ile bizden жалгыз театрыбыздын актёрун жеңиштүү кыйнаганга аракет кылабыз. А эми сиздин максатыңар көңүлдүү отуруу, убакытты көп көчөбөй баштай берели. Саламатсыңарбы? Дүйнөдөгү эң арзан, таланттуу жок, эптеп септеген актер Жеңиш Майрамбек. Улуу тозоңуздар, кочолор. Көптөн бери көрүшө элекпиз, кандайсың? Бир жума өттү, бир жума бери көрүшө элекпиз. Аябай сагынып кеттим сизди. Сагынып кеттиң мен? Сүйлөдү деле, сүйлөй бересиз да. Болду. Негизи эмне үчүн сиздей адамдарга сөз бербейт билесизби? Эмнеге? Болбойт да. Кандай иштер? Зыңк. Жаштарда жаңы мода бар экен, зыңк деген, ошо зыңк. А сен жаш эмессиң? Жашмын байке, зыңк деп атпайм. Просто кичине модадан артта калып калгам да. Уже канчанчы программадан бери могу кийимди кийип жүрөм, жаңы алмаштырып, туфли алдым баягыда жакында. Жаңылыктардан ошол эле. Канча алдың туфлини? 700 Кайсы варианттан? Нордойдон. Молодец, жакшы жарасат. Акыркы размер калыптыр, эптеп кыстырып кийип алдым монтип. Болду. Кожа деп зажигалка менен күйүп. Болду. Адаттагыдай эле бүгүн сага сенин сонун жардамчың жардам берет. Автология болуп калды, Мага жардам бербей алып, постоянно сизге эле жардам берет да. Мага эч пайдасы тийбейт андай. Болду. Тамагымды жеп салат, а так. Болду. Колчолордун астына тозоңуздар, биздин музыкант Жаныш Байке. Мындай аз бүгүн Жеңиш, бүгүн аябагандай эле аз убакыт. Убакыт Байке. Болду. Ошондуктан бүгүн разминка кылбайбыз. Түшүнүңбү? Дароо эле импровизация өтөбүз. Даярсыңбы? Даярмын Байке. Мен албетте даярмын. Буйрса. Аракет кылып көрөйүн. Кана ошолордун биринчи импровизацияга кезек беребиз. Жүргүрөгөн сынбаган колчоолор бана келгиле, жакшылап. Ай Байке, бакыт Байке. Мен сизди мындай досум экен, жакын эмем экен деп ойлосомбуз мен. Ушинтип. Эмне дейсиз? Сен кимсиң мана? Ойлонуп көрчү деп. Мана Байке отуруп алып мынтип тияктан, ким болду экен деп. Кимсиң ана? Ким? Мен Байке Джек бара деймин. Мен Джек ошого. Кыргызча айтканда Жеңиш Чабалекей. Бакыт Байке Кодолекей. Жан. Варианттар көп. Не деп атасың? Байке, жакшы кличка койдум сизге негизи. Бул деген орусча отурганда маленькое счастье деп коет да. Кайдагы счастье? Байке кичинекей кезинде төрөлгөнүңүздө мындай маленькое счастье болуп, анан чоңоюп баштаганда кичине уже маленькая проблема болуп баштады. Ошон үчүн сизди бакпай койгом Байке. Болду. Өзүң карабачы, зубочистка. Зубочистка дегенчи бардык жерде бар да, бул керек нерсе. Мына башым мындай таяк, астым ментол көрдүңүзбү? Эмне астым? Астым ментол. Бутум чечсем ушунчалык ментол болот азыр басып. Болду. Аны зубочистка дебеңиз да. Болду. Темадан алыстап кеттик, сен мен жетти, сен пиратсың. Санда Байке, мен попугайым болуңуз. Неге попугайым бол? Жо, любой пираттын попугайы бар да Байке. Анан ошо попугай болуп кичине эй деп кыйкырып туруңуз өзүңүз. Болду. Эч тилди өзгөртпөй эле. Болду. Ошо кийинкенде боло бериңиз Байке. Болду. Сен болду пиратсың. Бутуң жыгач. Кайсы бутум Байке? Он бутуң жыгач. Айзада Турбаева бутум, а? Неге Айзада? Просто Айзада өлө жыгач да Байке баягы. Дискотекага барып өлө уят кылган дөңкөчтөй болуп бийлеп. Болду. Жыгач кыз кичине. Болду. Болду, сен өзүңө кличка тандап пиратский. Там грязный Джо, синяя борода, Джек Костяная нога сыяктуу. Орусча, орусча, кыргызча. Айырмасы. Жеңиш талаский качок болбойм. Жеңиш талаский качок. Сен Жеңиш талаский тарчок эмессиң? Менге таластыктар тарчок болбойт. Таластыктар эң эле болду дегенде тырчок болушат.
Ошондо Жаныш байке ким болот? Жаныш байке, пухлые ручки. Көрдүңүзбү мына бир бармагыммен басамда төртөөгөн баса болуп та. Бармактарын көрсөңүз менен момундай. А менчи ким болом? Сиз Бакыт байке пухлый глазки болуңуз. Анткени бирөөнү көрүп, төртөөнү көрүп алам. Жо байке. Походу кече ичкен окшойт, ичип калыпсыз байке. Болду, кличкаларды токтотолук. Сен мындай пираттын кайсы макалдарын билесиң? Пираттардын. Пиратты алыстан көрөт. Көрүнүп турат. Стандарттык макалдардан пират оозунан сасыйт. Дагы. Агасын көрүп ине өсөт. Бул макалдын эмне тиешеси бар? Походу сиздин агаңыз жок окшойт байке, вообще өспөй калыпсыз. Жөн. Ошону эле айтайын дегем. Болду. Кечирип коюңуз эгерде тийип. Болдучу дейм. Мага тийише бербеш кечке. Боюңуз мындай болгондо кантип тиймек элем эми. Болду. Мындай кылабыз. Азыр кайсы мамлекетти негизи кыдырдың эле? Көп мамлекеттерди кыдыргам. Португалияга баргам байке, Испанияга баргам, Англияга баргам, островторго баргам, Баткенге баргам байке. Баткен мамлекет эмес. Өзгөчө мамлекет, өзүнчө да Кыргызстандан мындай алысыраак эмне болуп атат, билбейсиң да, жолу кандай. Мындай оштон чыктым дегенче эле болду да Баткенди кана. Чөн. Мен баргам, көргөм. Көзүң эмне болгон, кстати? Көз тийген байке. Көз тийген. Буга да жооп беремби? Жооп бер, Көзүмө көз тийген эме. Согушуп аткан бирөө мен. Согушуп атпан, салгылашып атып мынтип баан. Сайсам көз ыргып кетип менин көзүмө тийген, ошо көз тийген да байке, иш кылса. Дагы кайсы мамлекеттерге бардың, каяка бардың эле дагы? Көлгө баргам. Көлгө эмне үчүн бардың? Мен аяка кемемди арендага берип турам да байке, кээде теплоходумду. Элестет, мына залда отурган баары сенин кемеңдеги командаң. Силер бир согушка барайын деп атасыңар, команда мындай полководец каттары мындай жакшы сөз, мотивация сөздөрдү айткан, мындай музыка коесузбу урматтуу мындай. Менин полководец. Силер болсо менин кемеме түшүп макул болдуңар. Буюрса биз болсо чоң салгылашка барабыз, салгылашууга. Ошол жерден балким баарыбыз кайтпай калабыз. О дүйнөгө кетип калышыбыз мүмкүн. Бирок Баткенден келиш оңой эле, коркпогула. Биздин иш, адал иш. Бакыт байкенин иши арак иш. Болду, сүйлө полководец катары. Келгиле чогуу, баарыбыз мен болсо барсыңарбы? Жоокерлерим дегенде, ау деп кыйкырып турабыз да. Келгиле. Жоокерлерим барсыңарбы? Жок, катуураак мына жоокерлерим барсыңарбы дегенде, ау деп кыйкырып коюп, жоокерлерим барсыңарбы? Айтып атпайм байке, айымдар кемеге түшсө бул нитода тет жакта төрт бала отурат да калгандар. Биринчи импровизациябыздын соңуна келди, эптештирдик, Кудай буйрса, кол чабуулар тоонар. Импровизацияга кезек беребиз. Өзүң ким экениңди көрүнүп турат, түшүндүң да ким экениңди, туурабы? Мен байке жинди деп ойлоп атасызбы? Ооба, ойлоп атам. Сиз мени ойлойсузбу? Ойлогонсуз байке. Меня трудно понять, легко простить, тяжело потерять байке. Ойлогонсуз. Таямай калып ойлонуп атасызбы мени? Болду, сен гаишниксиң. О, байке, меня легко потерять, лучше заплатить да байке. И всё, акырын кетет. Болду. Гаишниксиң? Гаишниксиң байке. Сен көп жылдан бери иштеген гаишниксиң. Байке, по-моему, көп эле жыл иштеп койду го дейм да. А мен дагы эле практикант, мына жашмын да. Жок. Сен тажрыйбаң чоң. Сонун гаишниксиң, знактардын баарын билесиң. Кайсы знактарды билесиң? Могу знак бар байке. Эмне деген знак? Талас. Могу знак бар. Ош. Башыңан сен секетин. Могу знак бар. Бул эмне деген знак? Бул да область. Эмне деген? Ысыкөл. Эмне деп атасың? Ысыкөл байке. Могу бар. Ал эмне знак? Бак байке. Эмнеге?
Бақыт байке деп тұрбай қарбайсың мына размерлері. Болды. Башыңыз. Болды. Қиқырбаңыз. Неге? Ей, Опасно. Просто чизме тилдеңіз. сен елестет нарындық гаишниксің. Нарында тұрам, Нарын шарында гаишниксің. Тұр. Сен нарында тұрмышсың, Жөн тұр. Сен оштау гаишниксің. Жоқ елемет тұрам қазір. Оштау гаишниксің. Қоярсың музыканы, не майке шағын сындыр отасыз. Бұл деле жаш бола ойнай. Қызың ұшынысы тура емес та, байке жаш кезінен үшін шағын сындырып қойсын. Қойғанда мендегі отын комплекс болып қалады да, мына ештеңе жазғысы келмей. Болды, Ойнай. Болды. Сен оштық гаишниксің. Сондай от та. Болды. Көлдік гаишниксің, несі көлдік гаишниксің? Башым қой бербей отыр. Не қылатасың? Просто көліктерді қой бербейді деп отам, ошол. Болды. Сүйікті таласты гаишниксің. Не қылатасың? Болды. Елестет сен мындай, Бишкектегі гаишниксің, жөнөкөй кишини токтоттуң. Жөнөкөй кишини токтоттум, Лейтенант Жунусов документиңерди берип койгула. Так. Эми депутатты токтоттуң. Лейтенант Жунусов 1990 жылы төрөлгөн 4-роддомдо байке түкүрбөңүзчү. Байке эмне түкүрө бересизби? Депутаттарды ушинтип токтотуп да негизи. Эмели. Эмне токтоттуң? Сизди токтоттум. Лейтенант Жунусов. Не кылатасың? Просто сиз мындайсыздан честь бергенде мындайынан билсеңиз. Милицияны көрбөй. Токтотчу мага тийишкениңди. Жаныш байкеге тийишейин, Жаныш байкеге честь бергенде эми турбайсыз. Ким жарылып кеткендей болот. Болды. Президентти токтотсомчу. Анда байке бир тасмадагыдай болуп калат го. Мен бомж болуп калам да анда токтоттум дегенче эле болду. Жумушу жок калдың болду, көчөдө тентип каласың. Мейли, мындай кылабыз. Азыр сен бир залдан кыз тандаш керексиң. Не кылам байке? Көрөсүң. Мен гаишникмин байке, мага кыздардын деле кереги жок, мен получкам бар. Бол, кыз танда, өзүң түшүн. Браконьер да. Жок. Шомус өзүңүздү тааныштырып кеткиле. Тааныштырып ал, акырын кете бер. Болду. Документтерди түзөп. Атыңызды айтып коет, Шомус. Нурдана. Нурдана. Кол чабуулар туугандар, Нурдана. Мына кылабыз, Нурдана, сиздин машинеңиз бар. Бул жолдо турат, гаишник. Сиз тияктан баштап туруп машинени айдап келгиле. Ушактан. Айдап келгиле, сен гаишниксиң. Кет. Бекинен эле. Айдап келгиле. Көрдүң балычкам. Нурдана, не отасың? Нурдана, мындай кылачы. Сиз кадимкидей машинаны айдап келатасыңар, онда үн чыгаргылачы да, деп, Макул рульду кармап, деп көрсүңөр. Кана Нурдана, деп көрсүңөр. Мен. Сен мындай жашынып тур. Андай эмес. Жаныш байкенин артынан жашынсаң, типа кустик. Байке бул кустик эмеле дөңкөч кобойт. Мындай эле турайынчы. Өзүң эле жашынчы. Нурдана, деп көрсүңөр. Не кылып атасың? Мен просто бул машинесин заводить эткенде дегенде менде заводить этип кеттим. Тос. Орыстарда сөз бар го байке. Эмнеге? Женщина за рулем как обезьяна с гранатой деп коет го. Анан тем более биякта горилла с Ямахой стоит. Жөн тосчу, Нурдана, анда пайдап келген, жөн тоскун. Кет. 1-2-3.
Нарушаем чоңыз. Ну, деме, документиңерди, права, техпаспорт, номер телефона. Эй! Не кыласың номер телефона? Эми кечинде жолугуп мындай правила дорожного движения үйрөтүп. Жалаң эле эчтеке. Жакшылык эле ойлор менен. Болду, эй! Ол нарушение кылды. Нарушаем. Мен протокол түзөйүн, жазайын. Кайсыл нарушениялар? Нарушение? Нече? Нече? Я не дерево значит. Нече? Пожалуйста. Пожалуйста. Нурданочка, пожалуйста. Суранам сенден алтын. Жөн. Че? Болду, машинесин текшер. Нурдан, эмет койгучу көзүңөрү. Эмне кылат элек? Бир дальний күйбөйт экен баке. Машинесин текшербейсиң. Машинесин текшер. Жок, кичине по кузову эме өттүр наман. Летний резина кийип алыптыр баке. Так. Да мне. Мафон иштебей калыптыр. Иә. Эчтеке. Сиз я деген сайын коркуп берем да жүрөгүм чыгып кетип эле азыр эмне деп айтат болду экен деп. Текшер машинесин. Машина жакшы эле экен мындай. Просто эме моторун чачып көрүш керек да, канча кандай эме. Жылы кандай экен? Жылы жакшы эле окшойт баке мындай, жакындан эле келген. Каяктан келди? Каяктан келди? Машинени айтып атам. Машина эмнеден келген? Германиядан келген баке. Мейли. Трал менен келген. Мына кыз, Нурдана сиз сүйлөп көргүлө, сизди гаишник токтотту, бияктан бүтүрбөйлүкпү деп сүйлөшүп көргүлө акчага. Байке сүйлөшүп бүтүрбөйлү. Канча? Канча дейдиң? Нурдана, сүйлөшкүлө бүтүрбөйлүк деп. Кетиш керек, шашып атам деп. Акырын шапканын içine салып койдум. Басып кетет. Сал. Сал демелер арабыз. Акырын деп тур. Бар кете берди. Нурдана, сүйлөшкүлө. Ачуу кетпейсиң эч жака. Кармап калайын да? Кармап кал, эй. Кармап эч жака кетпейсиң, штраф станка коебуз. Бас. Бас айдабойсуң. Болойду. Нурдана, бул сүйлөшпөйсүңөр. Что-то желание жок. Бол, Нурдана, келиңиз. Рахмат байке, менин исемим. Нурдана. Это все потому, что я худой, да? Нурдана, кайра айдап чыксаңыз машинени. Кайра айдап чыксаңыз. Эми жүрбөй атса түрт да жаманбыз. Нурдана. Ауди сотый. Я вот это кажем. Жок, болду. Нурдана, Билсаңыз, урматтуу туугандар, айымдар жана мырзалар, менин оюмча ушунчалык скромный, ушунчалык өзүн туура алып жүргөн Нурдана аттуу кызыбызга дүркүрөгөн кол чабуулар келгиле. Сенин мүмкүнчүлүгүң бар, мына сени биздин алгачкы каналдардын биринде сен баардык көрүүчүлөр көрүп турат. Айдоочуларга мындай кайрылып кетсең. Урматтуу айдоочулар, чын эле айтайын, эми балким силер машина айдай турган болсоңор, жолдон акырыныраак айдагыла, себеби дегенде силердин эле бир туугандарыңар унааларды айдап жүрөт, анан бирөөнүн эми апасына да экен, акырыныраак айдаш керек, жолдун эрежесин бузбаш керек. Туурабы? Анан зебрадан кой бериш керек, туурабы? Кээде кой берип койсоң, чалпа басып алат го.
Жок, эми бирок кандай кылбагыла, кыздар бир сураныч зебрага токтогондо мынтип тыпылдап эле өтүп кеткиле. Анан карап ал туура эмес байке. Ал кыздар эчтеке эмес, акыркы кезде эркектер деле ошондой болуп калды байке. Тип турат. Жок, эми эң башкысы жол эрежесин бузбай эле биздин маи кызматкерлерин сыйлайлы, себеби дегенде алар деле аракет кылып атат байке. Алардын жумушун түшүнсө болот. Алар деле күнү түнү уктабай, үй бүлөсүнө убакыт калтырбай жумушуна чыгып, Кыргызстан үчүн аракет кылат. Ошон үчүн мени көп токтото бербегиле. Мен силерди мактадым. Туурабы экен? Туура. Бактай экен токтоткула. Груздеткиле штраф кылган. Тамам, мени кыйнап атат бул. Мен эптешсиздик экинчи прайза сөзүн соңуна жетти. Түркүлөн колчалар тугандар. Кудагый, кимсиз? Кудагый. Сутенер байке? Неге атасың? Сүтенор дейм, сүтенор. Сүтемер да? Ал эмне Сүт сатам да. Аласызбы сүт? Мен эмне кылам сүттү? Что-то боюңуз өспөй калыптыр. Сүт ичкен окшойсуң да. Сүт ичип мына сүт ичкендерди карабайсызбы, нормально. Сүт көтөргөн күчүктөй болуп менен. Молодец. Сен өзүң сүт ичтиң беле? Конечно, 16 жашыма чейин ичкем ғой. Эмне токтоттуң беле? Уйду сатып салганбыз просто. Сен уйдун сүтүн ичтиң беле? Анан мне буканын сүтүн эме. Болду, дагы варианттар барбы? Кимсиң? Нордойдо шуба сатам, окшойт. Кайсы рядда сатасың? Кишка рядда. Кишка деген ряд бар беке. Эмне үчүн ушунтип аталып калган? Эми байке кишка мындай кетет да. Кишка аягында кайкалып барат, вот ошондой жакта да. Болду. Медицина жагынан Жок, шуба сатпайсың, дагы варианттар кимсиң? Эми көрүнүп эле турбайбы? Сен рэперсиң. О, неге? Рэп, Роберт айтпайсызбы анан? Давай, кандай ырларың бар? Ага. Ага. Болду. Азыр болсо сага рэпти, негизи ырдаганды сонун билген мугалимиң чыгат. Байке, болбойт да бул. Бул байке. Таныспа, бир катары. Алейкум салам. Байке аппетке бергиле. Байке, болбойт го дейм, бул кичинемде патокой бала да, бул деген мендей болуп райондон өсүп, жана ылдый жактан фучкада чоңоюп, балдар деген көргөн эмес, бул балкондо чоңоюп Фучкада бычка барбы? Ошо бычканын жанында люк барбы, люк. Ошо люктан сен өтчү эмес белең, билесиңби? Мен чыккам люктан. Врачка биргесиң да көрсөтүп жүрөсүң, билесиңби? Мени? Анан? Ошол менмин да. Сиз мына рэперский движенияларды көрсөткүлө жеңишке. Байке, мен рэперский движенияларды билем. Кайсы движениялар билесиз? Музыканы өчүрүп турсаңыз, Музыка жок, кантип кылабыз? мына рэперский движенияларды билесиңби, көрсөтөйүн. Колду тер дегенде мынтип турат да. Движение. Кондиционер кылып. Дагы кандай движение бар? Бул эмне движение? Маникюр байке, кургасын депчи. Дагы барбы движение? Эмне деген? Бул эмне деген движение? Иши атам дейм. Балдар тептегиле сабак вообще балдар урга. Просто бул люктан чыкканда мени үмүт кетпеди эле байке, ошо. Такыр жаралат. Гүлжигит, сиз көрсөтсөңүз рэперский движенияларды. Рэперский движение? Колтуктер деген эмне да? Дагы барбы? Камон, Жок, бул движенияларды көрсөтпөгүлө, өзүңөр. Жок, байке, бул кыймылдашына караганда бул не только колтугу терде атат, мүмкүн. Түшүндүм бала. Гүлжигит, бөлү курмагыла, мындай кичине мындайраак. Өзүм чоң айткам да. Өзүңүз чоң айткансыз. Движенияларың барбы? Мен ушуга мен үйрөткөнүм бар, движение бар эле ушундук. Мен үйрөткөм ушуну бар. Чоң жүргөнсүңөр, Монун баары маникюр, иши атам бар, мен бар меники. Всё, түшүнүктүү. Анда мындай кылабыз, азыр болсо басканды үйрөткүн. Менби? Жок, Гүлжигит, сиз үйрөтүңүз, рэперский походкага үйрөткүлө жеңиште. Музыка көргөзбү? Налзы? Ошо точно терде атат, башка бачы.
Тоқтықпа. Тоқта. Болды шында. Болды. Жеңіш, эми сиз походканы көрсөтсөңүз реперский. Аракет кылайын. Жақсы. Бұл баяғы люктан кейін үшін қашып кетті. Бұтқа тепкеннен кейін. Анан. Ошол бирок чоңойып тур жақсы. Өзүм чоңойткам. Айтпаңыз байке. Байке. Агасын көрүп университет деген ушундай да. Сиз эми мугалимсиңер да туурабы Гүлжигит? Мунун мугалими, тажрыйбалуу мугалимсиңер. Сиз Жеңиш, МС Эминем. Азыр экөөңөрдүн араңарда рэп батл өтөт. Өчүн алат экен да бүгүн, өчүн алат. Сиз үйрөтпөдүңүзбү? Эми тажрыйбасын текшерип көрөлү, кандай үйрөнгөнүн. Караңыз, урматтуу туугандар, назарыңыздарда эң мыкты батл. Сол тарапта МС Калыков, оң тарапта МС Эптеп-септеп. Кошаларыңызды беттиш, рипа. Так, мына кылабыз. Гүлжигит өзүңүздү рэп менен тааныштыргыла. Өзүңүздү тааныштыргыла. Мына эмесе 1, 2 кыздар, барсыздарбы? Ана? Кеттик анда. Кыйын экен. Эметерле. Өзүңүздү тааныштыргыла. Сачын эптерши. Мен кыргыздын жигити, Калыков Гүлжигит. Төрөлгөмүн нарында, Атбашы районунда, тагыраак айтсам, Акмус айылында. Чоңойгомун Бишкекте, окугам 2-мектепте, билесиң? Дагы? Жүрсүмүн люктун жанында, сабачым бу баланы. Жеңиш өзүңдү тааныштыр, кеттик. Let's go. Очень приятно, Жеңиш. Не кылып атасың? Таныстырып. Жеңиш. Бүттүңүз сен. Улантабыз. Анда Гүлжигит, сиз кийинки раунд Жеңиштин кемчиликтерин айткыла. Байке, кете берейинчи мен. Жок, болду. Азыр Анан сен айтасың. Кеттик. Экинчи раунд Жеңиштин бири-бириңердин кемчиликтериңерди айткыла. Рэп батл. Кеттик. Жеңиш деген бала бар. Жеңиштерге жетишкен. Бир минус бар, кээдеси келишкен. Ошо. МС Калыков. Ошо менен бүттү дейм. Кете берем менен. Бул окуп турсун мектепте. Эми сен кемчиликтерин айткын, Жеңиш. Жигит. Базар жок, макул. Турайсыз. Бардыгына кошулуп. Болду. Акыркы раунд, азыр болсо мен 3 сөз берем. Ошол сөздөрдү кошуп рэп окуш керек. Бул акыркы раунд, ошол раундтун соңунда биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Кана эмесе 3 сөз. Шорпо, такси, депутат. Кеттик, 3-чү раунд. Жигит, сиз баштагыла. Койтур Жеңиш. Кеттик. Анда эмесе брачкаларга берем. Дагы жолу айтып койчу. Шорпо, такси, депутат. Шорпо, такси, депутат. Айылбайым, шорпо, такси, депутат. Бир болсо да, ешкачан. Гүлжигит жанында туруп айткендемде сүйлөп кетип атам да. Гүлжигит келген, шорпо, такси, депутат. Брачка, кеп көрмөкчү. Жом кере жок. Мен деген тагыныш эме болуп атабы. Эмсе кеттик, Шорпо, такси, депутат. Жей музыку. Колтуктар терилип ататкан, Зал барсыздарбы, колтуктарыбыз. Кыргыз эли байлыктан, карыткан. Шорпо ичип, элибиз Hitler'di жараткан. Жаштар жүрүп, көчөдө бактарды аралап,
Азыр элүү заманбап айфондордо чукулап таксилерди чакырат. депутат. Барарада, эсине барарада. Бирок бар сыяктуу эсиңер деген экен. Депутат вакилдерибиз бар. Сенде очки бар, менде кепка. Канасы отурган рэп хаты аяктады. Азыр болсо силердин кол чабууларыңар менен жеңүүчүнү аныктап көрөбүз. Силер кол чабуулар Гүлжигит Калыков. Жеңиштеп Бүтүрө эле бар. Жеңиштеп чечсеңиз Жеңиш Майрамбекұлы. Жаштарга жол берели. Жаштарга жол бериш керек. Албетте, менин оюмча, эгерде мугалим өзүнүн шакиртине жол берсе, бул эң туура болот. Кыргыз эстрада жылдызы Гүлжигит Калыков. Гүлжигит Калыков. Биздин программа өзүнүн соңуна жетти. Биздин сүйүктүү көрүүчүлөр менен, сүйүктүү телекөрүүчүлөр менен жакшылап, өзүнүн чын жүрөгүнөн коштошуп коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу айта кетейин, жана айткам, азыр дагы айтайын. Өзүңөрдүн убактыңарды бизге арнаганыңар үчүн чоң рахмат. Мен силерди чын жүрөгүм менен сүйөм, баарыңарга рахмат. Рахмат Жеңиш Майрамбекұлы, биздин театрдын эң арзан актері. Кол чабуулар. Сүйүктүү көрөрмандар, биздин эки адам долбоору өзүнүн соңуна жетти. Жеңиш эс алганы кетти. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак